Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жыл мезгилдери музыкада жана живописте. Биздин максат Абдылас Малдыбаевдин жыл мезгилдери түрмөгү менен таанышуу, анын музыкада жана живописте чагылдырышы жөнүндө түшүнүү, жаратылыш коргоого тарбиялануу. Музыканын добуштарынан жаратылыштын, табияттын ар кандай сүрөттөмөлөрүн элестетүү менен чагылдыра алабыз. Китептен акындын ыр саптарын окуп, сүрөтчүнүн тарткан сүрөтүн карап, композитордун музыкасын угуп, силер аларды жаратылыш менен байланыштуу экенин баамдайсыңар. Живопистик музыка дегенди уктуңар беле? Ал эмне? Ал композитордун жаратылышты сүрөттөп, чагылдырып берген музыкасы. Биз ал музыкада жаратылышты сүрөттөп көрө алабыз. Көптөгөн композиторлор, акындар, сүрөтчүлөр жаратылыш, табият жөнүндө чыгармаларын жаратышкан. Алар жаратылышты ар кайсы мезгилине кайрылышып, алардын сулуулугун, ажайып көркөм кооздугун сүрөттөшкөн. Жаратылыш темасына кыргыз композиторлору да кайрылышкан. Алардын бири туңгуч композитор Абдылас Малдыбаев. Бизге композитордун жыл мезгилдери түрмөгү белгилүү. Анын музыкасы балдардын ырдоо репертуарына орчундуу орунду ээлейт. Төмөндө композитордун жыл мезгилдери жазда, жайда, күздө, кышта түрмөгүнө көңүл бургула. Ар бир мезгил боюнча сүрөттөр көрсөтүлүп, алар акындын ыр саптары менен коштолгон. Жайда бул чыгармада көңүлдүү мүнөздө жер бети жашылданып, жайкалып, көкбөлөктөр көкөлөп учуп, куштар сайраган, түркүн гүлдөр жайнаган мезгил сүрөттөлүп чагылдырылган. Композитордун күздө чыгармасы күзгү түшү мол болуп, жалпы эл жайдары маанайда берекелүү алтын күздүн келбети чагылдырылат. Кышта деген чыгармасында композитор кыш мезгилинин өзүнө мүнөздүү керемет кооздугун көрсөтүүгө аракет жасаган. Ошондой эле чыгарманын музыкасы жандуу келип, балдардын көңүлдүү кышкы оюну чагылдырылат. Жамгыр ыры сөзү Дегенбаеваныкы, музыкасы Айтикеевдики. Кызыл сары көк гүлгө сүртүп өтүп боyoкту, түркүн түстө өстүргөн жазгы жамгыр боyokчу. Кызыл сары гүлгө жазгы жамгыр боyokчу. Шибер гүлдү сергитип, жаап кайра басылат, жазгы жамгыр боyogун тамчысына жашырат. Сергитип гүлдү, тамчысына жашырат. Жамгырда сонун гүлдөрдүн жакшыларын теребиз, гүл өстүргөн жамгырды жазды ырдап келебиз. Кызыл сары гүлгө, жазгы жамгыр боyokчу. Кызыл сары гүлгө сүртүп өтүп боyoкту, түркүн түстө өстүргөн жазгы жамгыр боyokчу. Кызыл сары гүлгө, жазгы жамгыр боyokчу. Балдар, бүгүн биз силер менен музыка жана живопись аркылуу ар бир мезгилдин кооздугу бар экендигин түшүндүк. Абдылас Малдыбаевдин ар бир мезгилди чыгармаларында кандай сүрөттөгөндүгүн билдик. Ушуну менен сабагыбыз аякталды. Үйгө тапшырма жазгы жамгырды жаттагыла. Ар бир мезгилди кандай сезесиңер, көрөсүңөр, дептериңерге жазгыла. Саламатта калгыла.